толугу токтоп атагын тигине көндүргөн 3 турба аркылуу суу чыгып туруп, бул жакта мынакей көпүрөстөр жалпы эл турган жерде электр энергиясы өндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын президентине Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Ардак грамотасы менен сыйлансын. Калпаев Алмазбек. Келиңиз. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар саламатсыздарбы? Бүгүн Баткен районунда, Баткен жергесинде тарыхый күн. Баткен районунун Кыштыт айылында жалпы 5 каскадтан турган ГЭС курулуп, бүгүнкү күнү ачылуу атем болуп жатат. Бүгүн 18 август көчө майрам болуп жатат туугандар. Бүгүнкү күнү бул ГЭС 2021 жыл күздө башталып, мына бүгүнкү күнү бүтүп, биринчи агрегаты ишке кирип отурат. Бул ГЭС Кудай буйрса толук бүткөндө жалпы Баткен району электр энергиясы менен камсыздамакчы. Сиздер бул чыгарса дал ушул ГЭСтин курулушу менен толугу менен таанышасыздар. Эфирде мен Максут Маккамулу. Биз анда баштадык. Ушул сиздер көрүп турган канал аркылуу, жалпы 600 метр курулган канал аркылуу Кыштыт айылындагы аккан дарыядан суу келип, ушул сиздер көрүп турган бассейнге толугу токтоп атагын тигине көрүп турган 3 турба аркылуу суу чыгып туруп, бул жакта мынакей көрүп турасыздар, жалпы эл турган жерде электр энергиясы өндүрүлөт. Ушундай чакан кез ачылып отурат. Бул жалпы эле ушул Кыштыт айыл өкмөтүнүн кубаныч эмес, мен ойлойм жалпы Баткен областынын дагы кубандыра турган нерселеринин бири десек болот. Ушундай жакшы жышаан ачылып отурат. Ошонун ачылыштын алдында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен ачып койсок, келиңиздер ордуңуздардан туруп, гимнди уруп койсок. Рахмат, келиңиздер бир кол чабып койсок. Түйдөк төлгөн түйүндү түү берип чын ачат. Түү күчтүү журт болсок, жолой албай кас качат дейт. Келиңиздер анда бүгүнкү чакан ГЭСтин расмий ачылышына лента кесүүгө бардыңыздар, ушул жакка чогуу өтүп берсеңиздер, андан кийин сөз берип, бул жакта атайын лента кесүү үчүн Баткен областтык администрациясынын орун басары, Кыштыт айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү жана ошондой эле ушул чакан ГЭСти курган Алмаз Калпаев, Бактыяр Калпаевдер ушул жерде. Келиңиздер, бардыгыбыз чогуу ушул ГЭСтин расмий ачылышына кылыңыздар. Келиңиздер, кол чаап туруп, урматтуу туугандар. Мындай кубаныч ар бир айылда болсун дейли. Кыргыз Республикасынын ар бир айылында болсо, бул биздин жеңиш. Биз кыялданып жүргөн нерсени өзүңүздөрдүн уулуңуздар ушул жерге салып берди. Бул сиздердин учуңуздардын куру эмес экендигинин далили. Кыргыз Республикасынын Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мадияров Тимур Мызырович жана ошондой эле Алмаз Калпаев, Бактыяр Калпаевтерге келиңиздерди кол чаап коюңуздарчы. Мындай ГЭСти өзүңүздөрдүн уулуңуздар Алмаз Калпаев жана ошондой эле Бактыяр Калпаев деген мыкты уулдарыңыздардын жыйынтыгы ушул. Сөзсүз түрдө депутат болгондон кийин аны жасабай, убагында орда бердиби, ана кийин жасап атат. Бул сиздердин уулуңуздардын мыкты экендигинен далил. Келиңиздер, кол чаап туралы. Элдин келип болгон эркинетти эл багыш. Элдин эли болсоң да, эл кыйыныш, эл багыш дейт. Ушундай эл багылган мыкты Бучакаса уулдар ар бир кыргыздардын айылында болсо,
Hazır Kuday bulsa bu gelecekte 10 milyon alpa çekişler. Çok gün boylat bu sefer hazır güzelge şu kurban değilse kışlı dahilinde kasaptan hazır sizler koygundur. Bu büyük çeliğin alıp bu başlangıçta gelip sizlerge koşullarda konuşmalarda tek görüşmelerinizi kendinize konuşmadan aday dişekler arasında aday gelmek başarılarınızdan aday olacak. Gezin açılışında şu bizim dişekler konularımız adayla görüyoruz. Denizler bir kolça, bir kurak bir yaşlı doğarak basitlerinde dolaylı kalıplar. Onu muhtemelen kurulur, şartlar bir kartınızda. Bunlar bir ушул жерде бүт контролду ушул жерде кылсак бүт эми автоматташтырылган акыркы үлгүдөгү деп айтсак болот. Анан муну электронный башкарганга да мүмкүнчүлүк бар. Динамик генератор мына жерде ушул жерден башкарып теңдерин анан Кудай буюрса келечекте мындагы чоңойтабыз. Рахмат сиздерге. Адистерге рушелта жагы. Бул жерде ушулар менен давление менен бүт баарын көрсөтпөйт. Бул жерде мына вольтторун көрсөтпөйт, суунун басымын көрсөтөт, анан мына сектен келгенин көрсөтөт. Биз бул ГЭС-ге татыш үчүн 5,5 километр аралыкта линия татып келдик ушуга. бул бир каскаптын Бул бир операция. Данын чоң Ушундай ушул сиздер көргөндөрдөн дагы 5 болот, 4 болот. 4 чоң бир жерде мындай жанагындай Биз андай кылганга бизде мүмкүнчүлүк бар эле. Бизде мына суу ага суунун биз негизи кыштык айылына кесишет деп көп киши ойлобосо керек. Туура. Я ешким ойламайм. Бул суунун эң минимальный акыркы менен изилдеп атып, азыр ушул кыштыктын сууна ылайык кылып турбина менен турбина жасап келдик азырча. Кудайым болсо эми сиздер колдоп турсаңыздар, колдоп берип турса башка эмелерге да чыгабыз. Бул негизи бул идея кантип жардам беребиз дегенден келип чыккан, анан бактайга көз акылдашып отуруп анан ушундай элге жакшы эмелер менен бизе мына биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Карбеч Алимбаев, мен башка биздин кызматкерлер толук кандуу колдойбуз. Анткени бул биздин Кыргыз Республикасынын президентибиздин Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясаты болуп атат. Азыр мына ишкерлерди, инвесторлорду бүт колдоо жагын, шарттарды түзүү жагын бизге тапшырмалар, максаттар коюлган. Ошондуктан биз мына айтып атпаймынбы, Алмаз мырза менен баарын көрүп чыктык бир сыйра. Аябай жакшы, чоң, ири ишкана салыныптыр да. Бул ишкана азыр толук кандуу бүтсө,
Баткен району эмес, Баткен шаарында энергетикалык коопсуздугун чечип коебуз да. Кудай буйруса. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Бүт проектиси да баары аябай жакшы жасалып, заманбап, ойдогудай дегенде, ошондуктан биз толук кандуу колдойбуз. Силерди кандай маселеңиз болсо, көйгөйүңүз болсо, биз чечкенге даярбыз. Рахмат. Өкүлүнүн орун басары Мадыяров Тимур Мысыровичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары. Биринчиден баарыңыздарды ушул бүгүнкү кыштык айылында Чакан ГЭСтин ишке кириши менен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбековичтин атынан жеке өзүмдүн атымдан чын дилим менен куттуктаймын. Экинчиден белгилеп кетчү нерсе, бул ГЭС 5 каскад болуп курулуш иштери пландаштырылган. Чыгарылган электр энергия көлөмү 10 мегаватт болуп түзөт да. Бүгүнкү күнү мына мен өзүм Азамат Алмаз мырза менен айланып тегеренип мында көрүп чыктым. Бүгүнкү күнү мына биринчи каскадтын бүт курулуш иштери 100% аткарылып, анын ичинен машиналык зал, 2 даана бассейн, 700 метр аралыктан канал курулуш иштери бүтүптүр. 5 километр электр жабдууларды орнотулуптур да. Анан мен мына көрүп атам, ушул биринчи каскадтын Калпаев Бахтияр, Калпаев Алмаз жеке ишкерлер тарабынан 800 000 АКШ доллар жумшалды. Өкмөт тарабынан болсо биз керектелүүчү ушул ГЭС куруу үчүн 1,9 гектар жерин аянтын трансформациядан өткөзүп туруп бөлүп бердик. Мен ойлойм, бүгүнкү ишке кирип аткан биринчи каскадтын жыйынтыгы менен Кыштут айыл өкмөтүнүн газ, Сөгмен, Таян, Шарбак айылдары ушул электр энергиясы менен камсызданат. Ошондуктан мына мен өзүмдүн атымдан, негизги биздин жетекчиликтин атынан ушул Калпаев Бахтияр, Калпаев Алмаз мырзаларга терең ыраазычылыкты билдиремин. Анан ушул жерде атасы менен таанышып калдым. Алик Калпаевич аксакалыбызга тазим кылам. Ушундай жигиттерди тарбиялап, нукура патриотторду, булар өзүнүн акчасын тапкан акчасын ушул өзүнүн жерине салып, мына силерге электр энергиясын камсыздап бергенге мен чоң тазим, чын дилим менен билдиремин. Ошого байланыштуу, урматтуу мекендештер, мен ойлойм, азыр бир эле каскад ишине кирип атат. Калган 4 каскад толугу менен бүтсө, Баткен району эмес, Баткен шаарынын энергетикалык коопсуздук максатын аткарылат да, ошо мененчи көп маселелер жабылат. Ошондуктан Баткен облусуна өсүүсүнө, өнүктүрүүсүнө биз ушундай чоң салым кошту деп губернатордун атынан Алмаз Калпаевти грамота менен, ардак грамота менен сыйлаганга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү буйрук сыйлоо жөнүндө Баткен облусу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана
кызматтык милдеттерин мыкты аткарып, жетишкен ийгиликтери үчүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына карата сыйлоо жөнүндө буйрук кылынат. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Ардак грамотасы менен сыйлансын. Калпаев Алмазбек. Келиңиз. Урматтуу Бахтияр Алиевич, мына сиз менен биз дал ушул ГЭСти былтыркы күз айында баштаганыңызда биз тартымына биздин канал аркылуу дагы элге жарыя кылган элек. Чындыгында көпчүлүк ишенген эмес болчу мындай айылда ушундай ГЭС куруп элге Баткендин мына өнүгүүсүнө салым кошуңузга. Мына бүгүн чындыгында күбө болуп отурабыз, ушундай ГЭСтин бүтүп ачылып, мына тарыхый күн болуп отурат. Айтсаңыз, эми бул ГЭСти алгачкы куруудагы максатыңыз кандай болду? Анан ушул жерде мына жумуш менен айылдагылар камсыздоо боюнча дагы максат планыңыздар барбы ошол боюнча? Биринчиден, туура былтыр ушул жерге келип ГЭСтин башталышы жөнүндө айтканда, эми элчилик ар ким ар кандай ойду айткан, бирок мен ишенем көпчүлүгү мага ушул сөзүмө ишенип турушту, колдоп турушту. Мына бүгүн ушул ГЭСти биз ишке киргиздик. Жана 5 каскадтан турган ГЭСтин биринчи каскады ишке кирди. Жана мына бүгүн жар салдык. Кыштут айылында алгачкы Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбор Азиядагы электр энергиясы бекер айыл болот деп. Ошол эле учурда 5 каскад толук кандуу ишке киргенден кийин биз ушул Кыштут айылына акысыз бекер электр энергиясын беребиз. Эң негизгиси максатыбыз бул экономикалык маселе. Анткени бүгүнкү күндө мына Кыргызстандын энергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Анын 10 гана процентин иштетип жатабыз. Кыргызстан ушундай энергетикалык потенциалы бар болуп туруп, азыркы учурда мына башка мамлекеттерден электр энергиясын сатып алып жатышат. Бизде Кыргызстан керек болсо ошол электр энергиясын алардан сатып алуучу эмес, аларга сата турган мамлекет болуш керек. Жана биз Кудай буйруса бул долбоорду баштадык. Мындан ары башка да райондорго улантабыз. Дээрлик Кыргызстандын көпчүлүк райондорунда ушундай ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар. Кудайым буйруса, элим колдоп турса, жаратканым буйруса, биз сөзсүз түрдө бардык райондо ушундай чакан ГЭСтерди куруу аркылуу Кыргызстанды энергетикалык кризистен алып чыгууга биз сөзсүз түрдө салым кошобуз. Мына бүгүн айтып кеттиңиз, биринчи каскад ишке кирди да. Кудай буйруса, жалпы 5 агрегатта толук ишке кирип турган болсо, ушул Баткен областын электр энергия менен камсыз кылганга кандай мүмкүнчүлүк болобу, же Баткен шаарыныбы? Бул Баткен областына 10 мегаваттан турат. 10 мегаватт бул Баткен шаары жана Баткен районуна жете турган электр энергиясы деп айтсак болот. Демек Баткен районун толук камсыз кылганга. Баткен районду Кудайым буйруса камсыз кылат. Бирок биз бул долбоор менен гана токтолбойбуз. Мына мындан чоң долбоорлорубуз бар. Биз аларды сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Бул ГЭСти иштетүүдө жумушчу талап кылат да, урматтуу Бахтияр Алиевич. Айтып кетсеңиз, жумуш менен камсыз кылууга ушул жергиликтүү элден сиздер тарта алдыңыздарбы? Биз болсо бул жерде ГЭСтин курулушунда дээрлик 95% жергиликтүү эл иштеди. Бул Кыштут айылында жок специалисттерди биз башка жактан алып келип, ошо атайын специалисттерди алып келип иштеттик. Бирок дээрлик 95% ГЭСтин курулушунда жергиликтүү эл иш алып барды. Рахмат. Келиңиз, анда кийинки сөздө ушул ГЭСти түптөгөн өзүнүн каражатын жумшап ушул айыл үчүн бир жакшы кызмат кылган деген мыкты ишкер уулубуз Алмаз Калпаевга берет сөздү. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул Кыштут чакан ГЭСтин ачышына келген коноктор. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирем. Ушул ГЭСтин ачылышына убактыңыздарды бердиңиздер. Бул Кыштут ГЭСи Кудай буйруса 5 каскадтан турат. Анын биринчи каскадын ачтык деп Кудай буйруса жарыяласак болот. Анан ушул биринчи каскад азыр ишке киргенде Кудай буйруса сентябрь айынан Кыштут айылынан 10 үй бүлөнүн мен өзүм камсыз электр энергиясын мен өзүм камсыз кылып алам. Бул үй бүлөлөр Кудай буйруса эң
аны айылдык эли чечпей атмаган ошол. Анан Кудай буйруса 5 каскат толугу менен үстө Кыштут айылы эли бекер эмелген камсыз болот. Кудай буйруса. Анан бул долбоорлор биздин долбоолу Кудай буйруса башталышы. Biz dagы başka dolboluğa karajat salgınına dayanırız. Eğer ülke başçılarından, başka jaklardan toluk koldağı olursa biz başka regionlarga da uşunday dolboluğa iş aşırıga kızıktayız. Ondan sizlerge rahmat uşunday kelgenizde Kuday buyursa Kışlık değil başka ayırlarga ülke olur деген ойлойм. Келиңиздер ушундай мыкты оолоруңузга бир ордуңуздардан туруп кол чаап койбойсуздарбы? Ушул чакан кести курган ошо Калпаев Алмаз мырзага чын жүрөктөн мен өзүм да рахмат айтып коеюнчу. Ушундай кереметтүү кооз жерге келип силер үчүн чакан кести ачып аткан үчүн сизге да чоң рахмат. Келиңиз колуңузду бир карап коелу. Колду бийик көтөрүп. Бүгін жалпы эле Баткен облысында тарихи күн. Себеби дегенде атайын чакан кес ачылып, биринчи каскаты бүтүп, колдонууга берилип атат. Бул Баткен областында мен 12,5 жыл иштеген болсам, чыр чатактын үстүндө жүргөнбүз. Мында өнүгүүгө туш келбеппиз. Бүгүн өнүгүүнүн бир белгиси болгон ушул тойго, майрамга, тарихи учурга туш келгеним үчүн аябай сыймыктанып турам мен. Мындай нерселер Баткен областында көп болуш керек. Илгерки салыштырмалуу биз иштеп кеткенбиз Баткен областында. Бүгүн өнүгүү күчтүү, өнүгүүгө салым кошкон жеке ишкерлер болуп атпайбы? Бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Бактияр Алиевич Калпаевдин ролун. Себеби дегенде өзү демилге көтөрүп, 1 жыл мурун демилге көтөрүп, элге убадасын берип, чакан кес курулат, 5 каскаттуу дегенде көптөр ишенбеген экен. Бүгүн убадасына туруп, элге кызматка берип атат. Анан дагы элге арзандатуу баада, арзан баада, анан 10% элге бекер берип атат деген сөз ар бир жигиттин колунан келе бербейт. Ошон үчүн Бактияр Алиевич бычакка сап боло турган бала, кыргыздын эртеңкисине жарай турган бала. Мындан арыда ушундай иштерди Баткен областынын аймагында, жалпы эле Кыргызстанда жүргүзө берсин. Мен дагы көмөк көрсөтөт элем. Эгерде ноокатка чакан кес турамда сизде дарыялар көп. Жер бөлүштүрүп бергенге толук кандуу бизде мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстанга айлайм эле кылган иштери чыга берсин, кыргыз элинин келечегине жарасын. Assalamu alaikum Kırgız eli. Bugün bizim Batken'in eli için ve olmasa alanın içinden Kışlık Ayılı hükümetinin Kışlık Ayılı için ötüde çok kuvançlıyız. Sebebi Prezidentin ayıllarda önüpürü. Oşanda öyle elektriminden kamsız kılığı boyunca olgan nakazları bugün akarı oturat usul nakazdı. Bizden özümüzden çıkan mıhtı jigitlerden biri Baktiyar Kалпаев деген jigitimiz işe aşırı oturat. Бул жерде өтө чоң сумма, бул оңойчулук менен курулган жок. Табияттын аркандай сыноолору менен кар жааганда, ошондой эле күн суук акырындап тоң болгонго чейин иштеп, акыры бүгүнкү күнү ишке берилип отурат. Эмесе президент бардыгыбыз ушундай жакшынакай белектер болуп, дайыма ишкерлердин иши алдыга жылып, кыргыз эли оңоло берсе деген үмүттөбүз. Дайым бар бололу деп айтмакчымын. Бұл жерде негізінен 8 бала емгектендік. 60 миңден, чындығын айтқанда 60 миңден маян алдық. 8 бала да ушул Кыштут айылынын жаранда, ушул жерде мен жергиликтүү жашоочумун. Мен ушул топто эң улуусу ушул жерде аябай жакшы эмгектер деп айта алабыз. Себеби биздин кылган эмгегибиз уже ишке берилди бүгүндөн баштап. Биз өтө кубанычтабыз. Бул азыр мына суудун башынан ток өндүрүлгөнгө чейинки мына канал канча метр болду? Аралык бул жагы 300 метр, бул жагы дагы 300 метр. 600 метр. Жалпы 600 метр канал. 600 метр. Ошондой эле эки да бассейни бар. Ошондой таштама жерлери бар. Ушулар аркылуу биз көптөгөн убактыларыбыз ушул бассейндерде өттү. Былтыр күз убактысында тоң болгонго чейин эмгектендик.
Kırgız eline olmak dileymin, daima şunday жақсылыққа иштер атқарылса деген үміт бар. Мына ушундай бүгүнкү тарыхый күн ушундай сонун иш чара менен жыйынтыкта болуп отурат, урматтуу көрүүчүлөр. Мындан ары дагы баткен жергебиз, деген эле ушул Айгүл тоо жергебиз мындан ары дагы өнүгө берсин. Мындай чакан кесирден далай курулуп, баткен жеринин экономикасы көтөрүлө берсин. Мен ушул жерден бүгүнкү чыгарышты жыйынтыктайм. Биз менен ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Ой пикириңизди комментарий кылып калтырып кетиңиздер. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.